Сиз ушул саясатка аралашкан эң алгачкы жылдары эсиңизде болсо керек, мындай коомдо сизди Путинге окшоштуруп, өзү дагы Путинге окшошмун деп айтып жүрөт деди эле, мындай сиздин ал Путинди кумир туткан саясатчыңыз беле, бирок кийинчерээк көз карашыңыз өзгөрүп кетти көрүнөт. Эмнеге байланыштуу болду? Бул маселе жанагы түз берилген суроого алынган жооптордон дебат болуп аткан. Анан негизи мен Москвадан келип калган үчүн алда өзүнчө баягы мигранттар болгон элдин жылуу сезим бар, баягы каражат булагы чечилип атышат, турмуштук социалдык маселелер. Анан көпчүлүгү мындай элди айтып калчу экен, ушу бизди багып аткан балдар жактан бирөө ыймандуу келсе деп, ал ушу дал келип калыптыр. Анан дебатта Динара менен Кубат алып барып атышкан. Анан Динара айым сурап калды. Вопрос на русском очень короткий. Все указывают на вашу связь с Путиным. Вы с ним знакомы лично? Мне каждый раз спрашивают, знаете ли Путина? Кто не знает? Конечно, знаем. Вы с ним знакомы? Непосредственно нет. Спасибо. Сиз Путинди таанайсыз дегем. Путинди Москвада тааныбаган киши жок деп айткам, жакшы тааныйм дегем. Бирок ал киши менен чай ичкен эмесмин. Ошол жерде түптөлгөн мамлекеттин мындай саясий таасирлерин көрүп, мамлекеттин түптөлүш багытын көргөмүн деп айткам. Анан Путин мага жардам берди же болсо Путин мени жиберди деп айткан эмесмин. Бул элдин баягы каалоосу менен дал келип калганга жараша жанагындай сөздөр тараган. Азыр орусиялык саясатчылардын ичинен да ымалаңыз барлары барбы? Мындай мамиле барбы? Мен эми башында тааныбаса керек. Азыр алар биз жана Бажы союзуна кирген үчүн, ШОС мамлекеттин курамына кирген үчүн албетте биякта болгон саясий иштерге аябай булар көңүл бурат. Биз мындай тыгыз карым-катнашта мамлекетпиз. Анан ошондуктан мен ойлоп атам, булар азыр коом ишине аралашкан саясатчылардын мени эле эмес, баардыгын таанышат, жакшы билишет. Кимиси менен ысымдарын атабайсыз да азыр? Мен мындай алар менен эч кандай саясий келишимге барган эмесмин. Депутаттарын эле көрүп жүрөм. Кээде алардын жанагы сессияларда кабыл аткан токтомдоруна маалыматтарын кабыл алам. Эми биз кандай гана мамлекет болсун, Кошмо Штаттар болсун, Европа же Кытай же Орусия болсун, алардын биз саясаттагы таасирлүү туура иштерин биз кабыл алсак анын зыяны тийбейт.